Мен дайым айтып берем, омат деген бар. Омат. Бүгін қордықтасың, бүгін орчылықтасың, бүгін сені ешкім түсінбей айтады, субханалла. Bir ертең Алла Таала оматты балким саған 40 жашыңда береді, 60 жашыңда береді. Балким балаң себеп береді, балким қызың себеп береді, балким күйеу балаң себеп береді. Оматты білбейсің сен. Бүгін кепедесің, ертең хан сарайда жашың мүмкін. Бүгін көшеде жүресің, сол ертең субхана жиппенен жүрішің мүмкін. Тура бұл омат деген ушундай ооп келет адамгачы. Бүгін бар, ертең жоқ. Кыргызча айтканда баягы дөөлөт тоголок мени жалпактап коет го, турабы? Сен билбейсиң сен дөөлөттүн качан келеринчи. Ошонун себебинен субханалла жакшылыкта жаманчылыкта кайра кайтып келет, кайтып келбей койбойт. Бир жолу түртүп кеткенде сен эки жолу түртүлөсүң. Бир жолу туура эмес, эки жолу сага жөнүндө туура эмес сөз айтылат. Bir жол текебенсең, сен эки жол зулум кылып кетиши мүмкүн сен. Бирок сен бир жол кечсең, эки жакшылык келет. Бир жол хадия алсаң, эки жакшылык келет, субханалла. Кара кандай нерсе. Бул дүйнө ушундай да, өтөр дүйнө, бирок келме кезек, терме тезек деп коет. Бул дүйнө ушундай. Эчтекеден субханалла, сен качып кута албайсың, ошон жакшылык кыл. Оңол өзүңдү оңол. Мен дайым айтам, мен дайым өзүмө деле айтам кээ-бирдечи. Мындай карайм дагы, бир нерсеге айтам, сен бир жериң туура эмес. Сен фасыксың. İzlep oturanın gibi özüm gemçilik, dem aytam subhanallah, sen uşun gemçilikti, oşon sen Allah sağa uşun desem ben. Ana oşonday. Gemçilikti özünden izlegile деген. Şariatыбыз ушундай да. Бизге пайгамбарыбыз Hazreti Умардын оозу менен айттырып койгон. Эй дейт, силерге эсеп кысап боло электен мурда, силер өзүңөрдү эсеп кысап кылып алла деген. Же туура эмес?